Ноокат районунда азык-түлүк жарманкеси өтүп жатат. Бул жерде дыйкандар өздөрү өндүргөн продукцияларды алып келген. Негизгиси ортомчусуз, баалары базарга салыштырмалуу арзан. Азык-түлүк жарманкесине келген элдин санарбын. Алардын көпчүлүгү базарда баасы көтөрүлүп кеткен үчүн бул жака картошка сатып алганы келген. Картошкаларыбыз бар, мына картошкаларыбыз дагы 50 сомдон, 40 сомдон, 45 сом кылып сатып атабыз. Базарда 60-70 болуп кетти. Өзүбүздөн чыккан мына сырьелор мына мөмө жемиштер алып келип сатабыз арзан. 4 килограммдан кылып бердик сабыздычы. Алмаларды ham 4 килограммдан кылып бердик мына. Баалары 100 сомго 4 килограммдан кылып койдук. 25 сомдон калат. Сатуучуларга бааны элге ыңгайлуу коюу талабы коюлган. Мисалы, касапчы Нурсейит Эргешев малдын этин жарманкеде 580 сомдон сатууда. Арал айылынан келдим. Жылкы менен бир мал союп келдик. Базарда 600 сомдон биз 580ден сатып атабыз. Ушу элге жардам болсун деп. Ушул эртең менен союп келдик. Элдер алууда жакшы алууда. Түгөн деп калды. Эт менен картошкадан сырткары мында эң керектүү азык-түлүктүн түрлөрү коюлган. Кардарлар баа базарга салыштырмалуу 20 сомдон 40 сомго чейин арзан экенин айтышты. Мен 10 килограмм күлч алдым. 100 сомдон беришет. Базарга караганда жакшы. Şirinliklerdi aldım, kartoşka, etler, bardıq arzan eken. Bazarga karaganda 30 som, 40 somga tömön. Kartoşkaları 50 somdan 45'ten beri otat. Жарманкени уюштуруунун максаты элди арзан баада азык-түлүк менен камсыздоо. Ал жергиликтүү бийлик тарабынан уюштурулду. Бананlar канча экен? 150 somda. Өзүңүздөр билгендей бизде ошол байчараттар баардык түрлөрү өсөт деп айтсак болот. Картошка, сабиз дегендей. Алар деле ошо элдерибиз ушу 1 жылдык запастар негизинде кандап алган. Өзүңүздөр байкаганда картошка азыр акыркы убакта ошо республика боюнча бираз кымбаттап кеткен маалымат чыгып атат. Бирок биздин азыркы жарманкеде дүйүн басынан 45 сомдон сатылып атат. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. 200 болсо мына 650 сомдон сатылып атат эле. 600 сомдон сатылып атат эле. Буга чейин маалымат. Азыр мына 580 сомдон сатылып атат. Бардык жерде мындай айтканда арзандатуулар бар. Азык-түлүк жарманкеси бүгүн Ноокат жана Араван районунда өттү. Аны ар бир райондо өткөрүү пландалган. Нурастан Бактыбеков, Мунар Арзыбек уулу, ЛТР, Ошо болсо.